Президент Садыр Кожоевич коррупцияга каршы күрөшүү мыйзамын күчөтүү боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр, толуктоолорго кол койду. Ошонун негизинде мындан ары ошол мыйзам менен жашайбыз. Мыйзам күчүнө 21 январда кирет. 21 январдан баштап мамлекетибизде эгер кайсыл бир мамлекеттик органдын кызматкерлери коррупциялык элементтер менен шектелип колго түшүп же болбосо ошол жоопко тартыла турган болсо, мыйзам катаал жазаларды карап атат. Коррупциялык кылмыштарга шектелген адам соттун чечими менен сөзсүз түрдө түрмөгө камалат. Өмүр бою мамлекеттик ишке кайтпайт. Жакын туугандары мамлекеттик, муниципалдык жана күч органдарында иштеген туугандары соттун чечими күчүнө киргенден кийин жумуштан алынат. 20-жылы урматтуу Садыр Кожоевичтин командасы бийликке келген маалда коррупциянын деңгээли мамлекетибизде приблизительно бир 70-80% деңгээлде болгон. Азыркы күндө 30-40%ке түштү. Биз ушул деңгээлди 5-10%ке чейин түшүрүшүбүз керек. Ошондуктан мен сиздерден дагы бир жолу суранып кетемин. Эч кимиңер бир ушул мыйзам негизинде бир жабыр тартып калбасаңар керек экен деп силерден өтүнөм дагы, анан Кудайдан тилеймин. Ошон үчүн этият болуңуздар, урматтуу жетекчилер.